Раз, два, три. Мектеп окуучулары бүгүн саптык кароого тизилип, табигый жана өрт кырсыктарында кандай биринчи кадамдарды жасоо керектигин көрсөтүштү. Кырсыктардын тобокелдигин азайтуунун 1 айлыгынын алкагында жаш куткаруучу кароо сынагы өткөрүлүп, ага шаарыбыздагы 9 мектеп жана 1 лицейде билим алган жогорку класстын окуучулары катышты. Конкурска деген болгон даярдык бизге жакшы болду. 3 күн 4 күндө даярдандык. Жаш куткаруучулар сынагы деп келгендиктен баарыбыз артка карабастан даярданганга аракет кылдык. Бүгүнкү мелдеште башка мектептер жакшы даярданып келүүдө. Биз деле алардан калбай колдон келишинче даярыбызды көрдүк. Мындай таймаштар терс жагынан айым эмес, оң жагынан пайда алып келет деп ойлойм. Мисалы өрт жагынан ар бирөө деле биле берсе керек эмес. Билишпесе болуш керек. Мисалы өрт чыгып атканда кээ бирлер мисалы соткадан потеря болгондо соткасындагы кармаганга мүмкүнчүлүгү жок болушу мүмкүн. Коркуу стресси да болушу мүмкүн. Бардыгын оң жагынан үйрөндүк деп ойлойм. Өткөрүлүп жаткан бул кароо сынак Талас шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жарандык коргонуу бөлүмчөсү тарабынан уюштурулуп, Талас район шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн адистери, ошондой эле Кызыл Ай коомунун кызматкерлери калыстык кылышты. Жылда өткөн бул кароо сынакта окуучулардын быйылкы көчүрмө машыгуулары жогорку деңгээлде. Бул куткаруучулар былтыр да болгон, бизде былтыркын айтып кете турган болсом, биздин Талас шаарындагы лицей комплексинин окуучулары былтыр 1-чи орунду алышып, Бишкек шаарында республиканский мелдеште 3-чү орунду алып келишкен. Быйыл адан да жакшыраак десем болот да. Былтыр караганда салыштырмалуу, быйыл адан да жакшыраак болуп атат. Павел Абдрахманов Камил. Саламдашуу конкурсунда катышуучулар өздөрүнүн командасы менен калыстар тобун тааныштырып, колго тартылган дубал гезиттерин көрсөтүштү. Ал эми кийинки бөлүктөрдө тайпалар кырсыктар катталган учурда жаракат алган адамга алгачкы жардам көрсөтүүдөн тарта өрт кырсыгы пайда болгон кезде кандай биринчи кадамдарды жасоо маанилүү экендигин практикалык түрдө көрсөтүп беришти. Командабыздын аты мынакей бөөрүлөр деп койдук. Жаратылыштагы абдан бир өзүн өзү ишенген, башка чөйрөгө дагы мындай жакшы таасирин берген бир жаныбар. Өзүбүз жасаганбыз. Балдарыбыз жакшы деңгээлде даярдандыктан биз балдарыбызга ишенебиз. Башка мектептерден келген командалардын баарына ийгилик каалайбыз. Ушундай жакшы иш-чаралар бул байма-бай өтүп турганы, бул жаш өспүрүмдөрдүн өзүнүн баягы окуудагы жетишкендигине, коомчулукка жаш муундардын кандай бир пайдасы тиет, ошого бир жакшы түрткү берет да өспүрүм балдарга. Белгилей кетсек, жаш куткаруучулар кароо сынагынын шаардык турунан жеңген командалар район аралык мелдешке өтүп, андан уткан тайпалар облустун намысын коргоо үчүн республикалык турга жолдомо алат. Отряд налево. Саймык Барманов, Мелис Элебесов, Талас шаары.